Дудук чыгармасынын уландысы. Автору Насыпбек Асанбаев. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Күн кызарып, тоо башына эңкейип, дене бойду ичиркенткен муздак жел жүрө баштады. Туш тарабы тоо менен капталган өрөөн болгон соң бул жак бат эле сууктап, кыш эрте келе турган. Бирок бул көрүнүш жергиликтүү элге чоочун деле эмес. Тээ бала чагынан бери тоо койнунда өскөн эл өкмөттүн көзүн карап, көмүр түшүрүп бер, электр кошуп бер деп отурбай эле отун суусун камдап, суукка камынып алчу. Кеч кирээри менен мештерге отуну, көңү шыкай жагылып, боркулдап казаны да кайнап, чайы да чыйылдап чыга келет. Үй ичи болсо оттун жагылышы менен кутка бөлөнүп, өзүңөн өзүң мемиреп, өзүңөн өзүң жаның сергийт. Ал эми көмөч казанга бышкан ысык нанды каймакка матыра жеп, артынан сүт кошулган ысык чайдан ууртап, боргулданып оттун алдында отурсаң, бул өзүнчө эле айтып бүткүс керемет. Андайда сыртта улуп уңшуган аяз турса да, сөөгүңдүн музуна чейин жибип, көңүлүң көтөрүлүп чыга келет. Айылдагы аймактык милициянын үйүндө отуруп, Надыр ушуларды ойлоду. Курсактары тойгонуна курсант болуп, бир тегерек таттуу токочту кармап алып, мештин артында ойноп отурган балдар анын көзүнө ысык көрүнүп, өзүнүн тээ артта калган бала күндөрүн эске салып өттү. Ата канат, ошол күндөр бир кайрылып келсе гана. «Начальникке чалдыңызбы?» деп оюн бөлдү Канат. «Эмнеге чалам? Кайсы начальник?» дегенсип бир саам элее карады аны Надыр. «Ал эмне деди? Машина жибермей болдубу?» деп суроосун улантты берки Надырдын жообун күтпөй. Кептин төркүнүн ошондо түшүндү. Ага чалганда эмне? Баягы эле да. Көргөн көрбөгөнүн так билбегенден кийин аны алып келгенде эмне? деп оңураңдап койду. «Билгем анын ошентээрин». Ошону менен кайра унчукпай отуруп калышты. Надырдын көз алдына эми кой артында делбектеп чуркап жүргөн илмейген арык бала тартылды. «Байкуш-ай» деп ичинен сызып алды. Колуна тынымсыз шыңгыраган коңгуроо байланган чыбык көтөрүп алыптыр. Баса аны жана аттанып барганда таба албай бир топ убара болду. Бери жактан баратканда жакшы эле бир баланы көргөндөй болгон. Бирок жакындай берип эле эч кимди таппай калса болобу? Жайылган койду тигиндей тегеренип карады, мындай тегеренип карады, жок, кыйкырып да көрдү. Аттан аарда атын сурабай калган экен. Баары эле дудук, дудук дей берип, атын айтышпаптыр. Өзү да сарсанаа болуп атып, тактап алганды унутуп калган тура. Барып алып эмне деп чакыраарын билбей айласы кетпедиби? Дагы жакшы, бери жактан койдун жанында жүргөнүн көрүп калган экен. Болбосо бала жок деп кайра кете бермек окшойт. Нары бастырды, бери бастырды, жанындагы дүпүйгөн бадалга кирип алдыбы деп, анын түптөрүн да жакшы эле шыкаалады. Акыры айласы кеткенде жоңго чыкты да атын чылбыры менен наркы бетке тушап коюп, өзү кой жакты аңдып жатып калды. Бул анын акыркы амалы болчу. Коюн өлүп баратса таштабайт дешти эле, демек ушул айланада эле отурат, деп ичинен кымылдап отурду. Жаңылбаптыр. Жаңы эле өзү караган бадалдын түбүнөн суурулуп чыга келди. «Шумдугун курой, кантип жашынган ага? Карабадым беле жакшы эле», деп башын чайкады Надыр. Утур Надыр кеткен жакты бир карап, тигил ылдый жактагы кишилер топтолуп турган дөбө жакты бир карап коюп, коюна чуркап келди да, бир айланып тоону карай имерип жиберип, дүпүйгөн шыраалжындын түбүнө отура кетти. «Эми коркутпай акырын барайын», деди Надыр ичинен. Байкуш бала чоочун немеден чочулап, айылды көздөй качып кетеби деп ичинен сана аркады. Ордунан туруп, ары барып, атын кармап минип, жок издеген киши болуп койду аралап чыга келди. Ушинтип чыкса, тигинин көңүлү бир аз токтолоор деген амалы болчу мунун. Балким
кепке да ушул койлор аркылуу тартам деп ойлоду. Бирок кепке тартып кете алаарына көзү жеткен жок. Бир ооз кеп айта албаган тилсиз менен эми кантип сүйлөшөр экен? Акырын көздүн кыйыгын салды балага. Байкуш кудум дыр этип үркүп кетер жапай улактай элейип карап туруптур. Көзүнөн мөлт-мөлт куйулган жашы жаагылдый куюлуп кеткен. Өзү эле илмейип арыктаган. Кан сөөлү жок куп-кубала экен. Эми минтип коркунучка кабылганы ого бетер көзү алайып, ого бетер корунуп калган. Ансыз деле боор кернемеле баланын кебетесин көрүп жүрөгү зыр-зыр этип тилинип кеткендей болду. Алда бечара-ай, деп алды ичинен. Анан калп күлгөн болуп, койлорду жаңсап, бармагын көргөзүп, «Баракелде, жигит!» деп баркылдады. Дагы бир бастырып аралады да, семиз кочкорду көргөзүп, «Моуну канчага сатасың, ия досум?» деп көңүлдүү сүйлөдү. Дудуктан болсо үн жок. Дагы эле жанагыдай алаңдап, өзүн бир карап, тигил алаканга салгандай көрүнүп турган дөбөдөгү кишилерди бир карап турат. Шакмарлап кирдеп, жедеп жамаачыланып бүткөн күрөң күрмөсү менен мурдун аарчып, бытыйган колу менен жашын аарчып коет. Надырдын жүрөгү дагы чыдабай кетти. Адам эмес турбайбы? Адам эмес, деп нары карап сөгүнүп алды. Байкуш чиедей болгон немени жылуураак кийинтип деле коюшса эмне? Деп дудуктун ата-энесин жемелеп жатты ал. Деги бул балага кантип жакындап, кантип сөз баштайт эми? Кайра бурулуп, «Канчадасың, ия, досуке?» деп кепке тарта баланы көздөй бастырып көрдү эле, байкуш бала шыпылдай басып жонду көздөй жөнөдү. Тим эле эми бир аз жакындаса, бакырып ыйлап катчудай дикилдей жүрөт. Эки көзүн надырдан албай карап атып, топ шыралжыңга чалынып жыгылып да кетти. Ордунан кайра тура калып, колунан ыргып кеткен коңгуроолу чыбыгын алып, жонду карай чуркады. Надыр эми артынан баргысы да келген жок. Тигинин түрүнөн баары бир сүйлөшүүгө болбосун билди. Кечинде үйүнөн барып сүйлөшпөсө болгудай эмес, деди ал. Дөбөдө турган аттын ээсин карай бастырды. Ошо болгон. Атты ээсине берип кетиргени менен баланы аяй карап дөңдө бир топ отурду. Акыры күндүн суугу жанынан өтө баштаганда айылга бет алып участковойдун үйүнө келди. Экөө бир аз кеңешип алып дудуктун үйүнө барышты. Бирок бул жолу деле кыйратып маалымат ала алган жок. Атасы дугдуңдап орой сүйлөгөн киши экен. Кайдан билмек эле, көрсө келип айтпайт беле, дегенден башка эч нерсе айткан жок. Акыры сыртка чыгып баланын үйгө келишин күтүп калышты. Демейде баласын элдин артында келип жүр деп урушчу атасы бүгүн аяган болуп, эң күчү эрке уулун койду айдашып кел деп жиберди. Анысы так кетээрде апасы артынан чыгып, «Ме, могу жылуу күрмөнү да берип койчу, унутуп кеткен тура», деп жаңыраак кара күрмө берди. Канат мыйыгынан жылмайып алды да Надырды акырын жеңден тартып, «Канынан жаралган баласы экенин булар бүгүн билишти го, я?» деп шыбырады. Надыр болсо бечара дудуктун тоодогу элесин унута албай, унчукпай отура берди. Көп өтпөй эки бала койлорун айдап жетип келишти. Берки жардамга барганда деле баары бир бала эмеспи, ата-энесинин бүгүнкү анткорлонуп атканын ойлоп да койгон жок. Адатынча дудукка койду айдатып коюп, өзү аркасында шашпай ойноп келатат. Улам таш алып урган болуп коет. Үйгө жакындап калганда гана койду таштап, булардын жанында турган атасынын жанына чуркап келди да: Ата, дудук айран куйган бөтөлкөсү менен нан салган баштыгын жоготуп ийиптир», деп сүйүнчүлөгөнсүп кыйкырды. «Ой, энең дурайын, ушинтет эми», деп бир ызырынып алды Сатый. Бирок жанында турган өкмөттүн кишилеринен жантайлады окшойт, кайра кебин буруп кетти. «Буга күнүгө баштык берип атып, баштыкта түтпөс болду. Эми эртең эмнеге азык салып кетет экен?» Чоочун кишилерден коркуп турган эме азыр атасына чуркап корголойт го деп күттү эле, тилекке каршы бечара дудук атасынын күпүлдөгөнүнөн ого бетер сана аркап, бирде атасын, бирде Надырды жалтаңдай карап, койлорун айдап өтүп кетти.
Бул көрүнүш Надырдын жүрөгүнө дагы бир жолу октой кадалды. Атаң көрай, бул бечара атасына да корголой албай тура, корголомок тургай корунуп турганын карачы эми, деди ичинен. Анан ошо кабагы салынган бойдон Сатыйга күңкүлдөп алды. Баштыгыңызга кейбей түштө бир маал ысык чай берип коюп турсаңыз боло балага. Могу суукта айран тамак болобу? Эми суук түштө ал деле болот. Канти ушу чычкандай немени ачка коелу, деп кайпактады атасы. Анан берки эрке баласын карап, тур, тиги койлорду корого кама, тигил кирсин үйгө, деди. Эркеси элтейип атасын бир карады да, анын түктүүгөн кабагын көрүп койду карай чуркады. Бечара шыңгырак дудук кирээли кечке оттогонго курсактары кампайып ынтыккан койлорду тыгылыштырбай чубата айдап киргизип жаткан болчу. Иниси чуркап барып чыңкылдап, үйгө бара бер дегенге гана элеңдеп булар турган жакты карап алып үйгө кирип кетти. Зуура, чай берип курсагын тойгуз баланын. Азыр биз да киребиз, деп заңк этти Сатый дудуктун артынан. Чогуу деле кире беришсе болмок. Бирок үй ээси калп эле көчөнүн өйдө жагын бир карап, ылдый жагын бир карап, маал катып тура берди. Бир топто араң, жүрүгүлө, деп экөөнү үйгө чакырды. Бирок алардын жардамы менен деле кыйратып маалымат ала алган жок. Надырдын көзү даана жеткен бир гана нерсе байкуш баланын өтө катуу коркуп калганы болду. Ким эмне сурабасын башын чайкап, же көзүн жалдыратып гана отуруп бергени менен жалжылдаган көздөрдө укмуштуудай чоң чочулоо турду. Ушул жерден анын ата-эне Сүрөйгө дагы жаны кашайды. Булар деле сүйлөшө албай турбайбы муну менен? Коркутуп үркүтүп жумшагандан башка эч нерсени билишпейт тура, деп ичинен түтөп отурду. Акыры өз үйүндө деле эч нерсе чыгара албасын билип, кээи коштошту да ордунан туруп чыгып кетти. Артынан Канат кошо чыкты. Надыр жинин баса албай бир топко чейин дуңкулдап келе берди. Акыры жинин чыгаргандай буркулдап, бул бала бирдеме билет, көргөн бул бала. Биз гана сурай албай атабыз, деди. Дагы бир саам унчукпай баскан соң, эпте ушул ишти бүтүрүп алайынчы, андан кийин бир күн түн өтпөйм бул үйгө, деп ызырынды. Биз киргиче кийимин которо калышканын көрдүңүзбү? Деп кошулду Канат. Жанагы жаман шымы бутунан түшчү эмес. Бизди сыртка кармай туруп кийинте калышкан тура. Желмогуздар. Күндүн элеби күн өткөн сайын кайтып сууктай баштады. Анан калса түнү менен улуу буңшуп шамал да болуп чыкты. Ошондон бу же башка бир нерсе болдубу, айтор эртең менен электр жарыгы да өчүп калыптыр. Таң эрте туруп көнгөн Надыр бүгүндай эрте ойгонуп, үстүнө Канаттын эски күрмөсүн баса кийип сыртка чыкты. Күн али чыга элек болчу. Кечке маал асман бетин бербей каптап келаткан булуттарды түнкү шамал алда кайда сүрүп кеткен окшойт. Болбосо бул кебетеси менен кар деле жаап коймокко. Булар жаткан үй айылдын чыгыш жак четинде болчу. Зым менен тосулган анча чоң эмес бакчанын нары жагы эчак эгин тегини орулган сап-сары талаа. Ар кай жеринде шашпай басып Субай Султан мал оттоп жүрөт. Айыл эли болсо али жылуу төшөгүнөн тура элек. Айлана жымжырт. Надыр ичиркенип турганына карабай, айылдын таңкы таза абасына тээ балачакты элестеткен көрүнүшүнө суктанып басып жүрө берди. Оюна кап кайда калган балалыгы келип, көңүлү бир элесе көтөрүлүп, бир эсе ошол күндөрүн сагынгансып туталанып баратты. Бул минтип басып каяка чейин бармак ким билсин, аңгыча таңкы таза аба менен тараган коңгуроонун тынымсыз шыңгырагы көңүлүн бузуп кетти. Бул маалда айыл ичинде кайдагы коңгуроо? Ким болуп кетти? Дегенсип эки жагын карады. Тигине ылдыйраактагы короодон алдында койкоңдой баскан кара теке, 10 чакты эчки баштаган койлор чыга келди. Артынан өңү өчүп кеткен күрөң көрмөчөн бала таягына байланган коңгуроосун ары бери шаңгыратып койду айдап алыптыр. Башына кайсы атасынан калганы белгисиз эски малакай, бутуна чоңураак желим өтүк кийип алган.
Кечээ эле топтоголок болуп тоюп келгенине карабай, тим эле көптөн бери ачка калгансып, ар кай жерге токтой калып, жутуна тытмалаган койлорду таягы менен чымылдата кубалаган сайын коңгуроосу таң кабаны жарып, шаңгырай калып жатты. Айрыкча жаны тынбаган эчкилердин убарасы күч. Сербеңдеген улактар улам бир талды тегеренип, эки аяктап тура калып, кабыктарын сыйрып жеп жиберип, же тосулуп турган зымгороону аралап кетип жөн басышпайт. Ушулар менен алек болуп келаткан бала качан бери жакта өзүн кызыгуу менен карап турган Надырды көргөндө элейип тура калды. Ал тургай артка бурулуп качып кете жаздады. Байкуш же өз жолу менен коюн айдап өтө албай, же артка бурулуп качып кете албай, тек гана көзүн алаңдатып, үйүн бир карап, жол жээктеп туш келди жайыла баштаган койлорун бир карап жаман болду. Анын минтип бушайман болуп турганын сезе калды да, Надыр балага колунан келишинче жагымдуу жылмаюу тартуулап, түз пейилин көргөзгүсү келди. Бажаңдап сүйлөгөн болуп, утурлай басты эле Дудук бир аз нарылап барып кылчактап токтоду. Кокус эми бир кадам таштаса таптакыр эле качып кетчү дей. Надыр айласы кеткенде артка бурулуп, 3 кошконго келди да талаага кетчү жол тарапты бошотуп четке чыга берди. Ошондо да Дудук бир саам көз жазымда калтырбай, улам-улам кылчактай каранып, койлорун зыркырата айдап талааны көздөй жөнөдү. Бул жолу да Надыр анын колундагы баштыгына назар оодарды. Сатыйдын аялы дагы эле бир нан менен бир шише айран берип койгон экен. Ушундай сөөк какшаткан сууктун күнү муздак айран балага канчалык азык болоор экендиги. Ичинен ызырынып, сүйлөнүп алды да шарт бурулуп артын көздөй жөнөдү. Ошол бойдон дүңкүлдөй басып үйгө келсе, Канат дагы эле уктап атыптыр. Аялы болсо жаңы эле туруп от жага баштаган экен. Маанайы пас учурашты да өзү жаткан үйгө кирип кетти. Канаттын 5терге чыгып калган баласы менен бир бөлмөдө уктаган болчу. Кирсе ал чукуранып коюп таттуу уйкуда жатат. Наристе баланын жылуу үйдө мемирип уктап атканын көрүп көзүнө жаш тегеренди. Бечаранын ушул баладан айырмасы канча дейсиң? Ашып кетсе 3-4 жаш улуудур. Карачы эми, оюндан башканы билбей турган маалда тигинтип таң атпай түйшүккө салып коюшканын. Ата болгон Нурайын ушул Сатыйдын. Апа болгон Нурайын. Надыр бир топко кейип отурду. Бир туруп, азыр эле барып арыз жазып, баланын укугун тебелеген немелерди жоопко тарттырып, баланы алып кетейин дейт. Бирок берки иштин жүрүшүнө тоскоол кылып алуудан коркот. Деги тиги кылмышкерлердин кибетесин көргөн жалгыз күбө ушул гана болушу мүмкүн. Ата Канат, тили болгондо эмне? Чай ичиңиз, байке. Надыр чочуп кетти. Ойго катуу берилип кеткен экен. Азыр, деп жооп бере салды да жаткан ордун жыйнаштыра коюп сыртка чыкты. Шыпылдаган келин нары бери чай кайнатып, кечээки туураган этти ысытып ортого койду. Надыр жайланышкыча Канат да жуунуп келип, дасторкондон орун алды. Анча-мынча кобурашкан болуп, чай ичип отурушту. Курсактары тоюп болгон кезде Надыр: «Айылдын кайсы жеринде дүкөн бар?» деп суроо салды. Канат эмне кыласыз дегенсип карап калды эле. Аялы элпектик кылып биринчи жооп кайтарды. «Мектептин арт жагындагы көчөдө Жайын эженин дүкөнү бар. Эмне бир нерсе алат белеңиз?» «Ооба, майда чүйдө алайын дегем». Надыр чай ичип бүткөн соң түз эле дүкөндү көздөй жөнөдү. Сабак башталганга мектептин айланасы тунжурап тынчып калыптыр. Жана эле топ-топ болуп өтүп жаткан балдардын аягы үзүлүп, көчөдө анча-мынча эле кишилер жүрөт. Адатынча ток бейил тартып, турмушуна ыраазы болгондой, эч кебилбей шашылбаган элет эли. Өз элинде жүргөндөй улуу кичүү дебей баары менен учурашып жүрүп отурду. Барса дүкөн бек экен. Эмне кылаарын билбей туруп калды. Дүкөнчүнү ким деди эле, аты ким эле? деп эстей албай жатты ал. Аңгыча арттан бирөө: «Дүкөнгө келдиңиз беле?» деди учурашып бүтүп эле. «Ооба, качан ачылат?» «Тетиги дарбазаны такылдатсаңыз чыгат». Рахмат, рас болбодубу?» Эсинен чыгып кеткен экен. Бул жерлерде дүкөндөр шаардагыдай дайыма ачык турбайт эмеспи?
көпчүлүк убакта оозун калдайган кулпулар кайтарып турган болот. Бирок ээси дүкөндүн жанында эле жашагандыктан кайсы убак болбосун ачтырып алып соода кыла бересиң. Бул жолу да ошондой болду. Дарбазаны 1-2 такылдатканда эле башына бир байлам жоолук байлаган бирөө чыга келди да көп деле суратпай дүкөнүн ачты. Тоо ташты темселеп жүрүп дудукту араң тапты. Жоругу жолдо калган бала бүгүн демейдегиден коюн төштү көздөй айдабай, түп-түз эле аңызды аралатып отуруп, айылдын ылдый жагындагы сууну көздөй жайып кетиптир. Аны антип ылдый кетет деп ким ойлоптур? Анан калса ар кай жерде эле топ-топ болуп жайылган койлор. Эгер кечээ атын берген киши жолукпаганда, Надыр тиги төш жактан эле издеп жүрө бермек. Ошол киши көрүптүр. Кечээ сатам деп жүргөн букасын издеп жүрүп, дудукка жолуккан тура. Анын айтуусу менен тез эле таап келди. Бирок жакындап келээрден мурун алыстан акмалап баланы бир сыйра карап алды. Болбосо кечээкидей жашынып алса, бул кокту колоттун ичинен таптыргыдай эмес. Ар кай жерде дүпүйө өскөн бактар да бар экен. Акмалап отуруп, дудук качан талааны көздөй жайылган койдун алдын тоскону басканда, бул да аны көздөй жөнөдү. Нары карап шашпай бараткан бала муну байкаган жок. Ушундан пайдаланып, бир топ жакындап алды. Анан тиги бала калтырып кеткен азыгынын жанына барып жайланыша отурду. Колуна көтөрө келген баштыгын ачып, бир газетаны жайды да үстүн жайната баштады. Таттуу токочторду ортого коюп, макиси менен калайланган балыктын капкагын ачты. Жемиш ширесин, алма, момпосуйларды баштык менен ортого жайды. Баарын жайгарган соң бала жакты карады эле, ал тээ нары жакка туруп алып, өзүн элейип карап туруптур. Ордунан жылып, өзү жасаган дасторкондагы көрүнгүдөй кылып отурду. Анан жайдары кыйкырып, кол булгалады. Өзү токоштон бир сындырып жеди да, ширеден желим чөйчөккө коюп кере жутту. Анан желим кашык менен калайдагы балыктан сугунду. Макиси менен алмадан кесип оозуна салып тамшана чайнады. Өзү ушинтип азыктанып атканы менен көзү тигинде турган балада. Анысы болсо ошол ордунда бойдон кыймылдабай турат. Деги эле жакындачудай эмес. Анын келбесин байкаган соң ордунан туруп жайылган койду айлана басып кетти. Бул туурары менен тиги да элеңдеп кыштакты көздөй дыр берчүдөй обдулуп алды да, кайра негедир бир нерсесин кыя албай аткансып токтоп калды. Ооба, ал койлорун таштай албай жатты. Жакын эле жерде бир канча коро кой жайылып жүргөн. Кокус бир аз алыстаса эле аралашып кетчүдөй. Анан калса, алардын көбү мурункудай кошуна колоңдук эмес. Ушул жактагы сарайларда жашаган койчулардыкы болчу. Кокус аларга кошулуп кетсе, бөлүп алыш кыйынга турмак. Атасын эмне? Коркуп атасыңбы, бирөө аңдып атабы, ага баары бир эмеспи? Койлору короого толук кирбей калганын билчү болсо, оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып сабап жатып калмак. Байкуш бала ушуларды ойлогондо бир карыш алыстай албай буйдалып тура берди. Бирок көз алдынан бир күн мурунку куугунтук кетпей, жүрөгү лакылдап жатты. Баары бир жан деген таттуу тура чүркен. Ал ушинтип кечке деле тура бермектир. Ооба, Надыр туруп басып кетпегенде дегеле ал жака жоломок эмес. Көз жоосун ала жайнап турган таттуу тарапада аны азгыра койгон жок. Балким өмүрү көрбөгөн немелерге көзү күйүп тургандыр. Бирок жүрөгүнө тынчтык бербеген коркунуч аны бир саамда жалгыз калтырбай койду. Акыры айласы кеткен Надыр таптакыр алыстап кетти. Ал ат чабым жердеги коктуга келип, дүпүйө өскөн чийдин далдоосуна отурду. Ошол жерден акырын башын чыгарып, баланы аңдыганга өттү. Бул убакта дудук тиги таштап кеткен дүйүм даамдын жанында турган болчу. Жетип эле өзүнүн айран куюлган шишеси менен наны салынган баштыгын колуна алды. Анан бир азыраак басып, Надыр кеткен жакты бир саам карап турган соң, кайра келип сырты кооз кагазга оролгон момпосуйдан 2-3 кармады. Колундагы баштыкты шашмалап жерге таштай коюп, момпосуйду аарчып жиберди да биринин артынан экинчисин оозуна салды. Надыр чынында акчасын аяган эмес болчу.
Тандап туруп эң сонун шоколаддарды алган. Өзү да башынан баласаак неме кайсынысы балага жагаарын жакшы билчү. Иш ойлогондой эле болду. Таттууга ынак, жаны чыдай албай кайра келди да бүт шоколад момпосуйду шашмалап койнуна сала калып басып кетти. Нарыраак барып, эки жагын караганча шашпай шимип жеди. Эки көзү дагы эле Надыр кеткен тарапта. Милиция эмне, киши өлтүргүч эмне дегенди али ажыратып биле элек неме. Анын бул айылдагы кишилерден өзгөчөлөнтүп турган кийимин көрүп алып эле корко берди. Баягы муну кубалаган немелердин да кийгендери ушундай көз жоосун алган кийимдер эмес беле? Деги ошондон бери бул өзүнүн айылдаштарынан башка бирөөнү көрсө эле же көзүнө чоочунураак бирөө көрүнсө эле далдоолорго кирип жашынчу болгон. Мына өзү да, малы да көнгөн бетти жалаң ушул чоочундардын айынан таштап кетип отурат. Болбосо ал жак кандай кенен эле? Башкаларга кошулат, жоголуп кетет деген иши жок. Коюн жайып коюп жата берчү. Кыялында анча-мынча сыналгыдан көрүп калган согуш кинолорун элестетип, нары бери чуркап, тоголонуп ойногонду жакшы көрчү. Деги андай убакта буга эч ким жолтоо болчу эмес. Же деп жалгыз жүргөнгө көнгөн эме, эч ким жокто өзүн эркин сезип жыргап ойночу. Эми карачы, коркунучту. Кечээ эле аны так ошол кинолордо көргөндөй неме менен атып, артынан саяк уушпадыбы? Андайдын огу тийбесе, бул эмес, мындан чоң кишилер өлүп калаарын сыналгыдан далай көргөн. Эки жагындагы бир топко элеңдеп караганча койлорду бир сыйра тосуп келди. Оюнда тиги киши кайра келип таштап кеткен немелерин алат деп ойлоп жатты. Бирок андан дайын жок. Тиги таттуу ширеден болсо суга өтүп баратат. Андай кутудагы ширени ал бир жолу гана ичкен. Ооба, бир жолу кечинде үйгө барса, ошондой шише мештин жанында турган экен. Ичин чайкап көрсө чулкулдап, бир кыйла эле жүргөнсүйт. Кыязы бир туугандары жок калды деп таштап салган го деп ойлоду да, бирөө келип колунан жулуп кеткиче иче калмакка оозун ачып, оозуна көңтөрүп жиберди. Көмкөрүшү менен нары жакта отурган агасы менен эжесинин боорун тытып каткырып жатып калышы бир болду. Көрсө алар жөн эле муну шылдыңдашмакка ширенин кутусуна арак куюп коюп байкап отурушуптур. Өмүрү мындай ачуу немени татып көрбөгөн неме какап-чакап, көзү башынан жаш кетип эле жатып калды. Так ошол убакта сырттан кирип келген атасы бала болуп башына түк чыкканы биринчи жолу буга болушту. Дудук анын эмне дегенин чынында толук түшүнгөн жок. Бирок бир билгени атасы Берке экөөнү аябай тилдеди да колдорунда ичип отурган ширенин жарымдай эле кутусун алып Беркеге берди. Мына ошол күнү даамын таткан мындайдын. Байкеси менен эжесин каратып коюп бир топко тамшанып ичкен болчу. Мына эми дал ошондой шире азыр бүтүн бойдон алдында турат. Акыры чыдабай кетти. Эпейип отура калды да оозун ачып култулдатып жута баштады. 3-4 жуткан соң кайра ордуна коюп, оозун бурай салып өйдө турду. Тиги киши дагы эле жок. Анан газетанын үстүндө жаткан токочторду, оозу ачылган балыкты карады. Ошондон кийин өзүн токтото албай калды. Надыр ошону менен ага дагы бир жолу жакындап көрдү. Бирок бул жолу деле майнап чыккан жок. Бала ал жакындаган сайын алыстап кетип атты. Акыры айла жок кетүүгө туура келди. Керейли кечке басып жүргөн неменин курсак ачып чарчап да кетти. Түз эле канаттын үйүнө келди. Курсагын тойгузгандан кийин начальнигине чалып болгон ишти айтты. Эптеп шылтоо таппай турган немеге Кудай берди окшобойбу? Бир ооз кеп айта албаган баланы аңдып жүрө бербей келбейсиңерби анда? Деп бир кыйла опузалады. Анткени менен Надырга окшогон такыба немелердин жолтоо болбой алыста жүргөнү деле жакшы эмеспи? Мейли, дегеле өзүң билчи. Каалашыңча аңдышып жүрө бер. Кийин өзүң жооп бересиң, деди да сөзүн токтотту. Надыр мындан башка деле жооп күткөн эмес. Эрте турган эме жылуу үйгө киргенден кийин шалдырап уктап кетти.